Кыргызды атагын алыска, даңкын далайга чыгарган залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовду ноокаттык жетекчи Токтомат Зулпуев эмнеси менен ошол кылган? Бул туурасында кененирээк маалымат билүүнү кааласаңыз, анда биздин каналга катталыңыз, лайктарды басыңыз, ой пикир жазыңыз, биз күтөбүз. Баягы Эсил Кайран эстер мезгилинде ноокаттын ошол учурдагы Россия колхозу бүткүл союздук республикалар арасында эң атагы алыска чыккан, аты таанылган колхоз болгон. Анын социалдык экономикалык абалы өтө жакшы болгон. Ал мезгилде бүгүн 100 жылдык мааракеси белгиленип жаткан Токтомат Зулпуев жетекчилик кылып турган. Тагыраагы ошонун жетекчилигинин астында колхоз аябай өнүккөн. Өнүккөн колхозго көбүн эсе чет өлкөлөрдөн, ошол эле Чехословакиядан, Кубадан жана башка өлкөлөрдөн көптөгөн туристтер келер эле. Алар колхоздун жетишкендиги, маданий экономикалык байлыгы туурасында кең кесир маалымат алышчу. Ошондой туристтердин бири аты таанылган жазуучу келип ушул Россия колхозу менен таанышып баргандан кийин чет жерде, чет өлкөдө жүргөн Чыңгыз Айтматов менен жолугуп калат. Анан Чыңгыз Айтматовго Кыргызстан, Кыргыз СССР ал мезгилдеги, анан Ош, анан Ноокат болгондо дагы Ноокаттын Россия колхозундагы жетишкендиктер, анын реформатор жетекчиси, новатор жетекчиси Токтомат Зулпуев жөнүндө айтып калат. Ал жердеги элдик театр, ал жердеги музей, ал жердеги оорукана, Атургай стадиондун салынгандыгы башкача экендигин айтып, Чыңгыз Айтматов аябай кенен маек курат. Ошондо ушул нерседен, ушул жетишкендиктен маалыматы жоктугуна аябай өкүнөт да, эртеси эле күнү Москвага билет алат. Москвадан Фрунзеге, ал кездеги Фрунзеден Ошко келет. Эч кимге айтпай, Оштон аэропорттон нары ошол такси олтуруп тууру Токтомат Зулпуев жетекчилик кылган Россия колхозуна келет. Ушул колхозго келгенде залкар жазуучуну көргөн Токтомат Зулпуев ордунан ыргып туруп, эмне маселе менен келгендигине аң-таң калып, өзүн бир аз жоготуп, андан ары улантат. Анда болгон окуяны Чыңгыз Айтматов айтат. Мен силердин ийгилигиңерди угуп алып, чет өлкөдө угуп алып, ушул ийгилигиңер жөнүндө маалыматым жоктугуна аябай өзүм осол болдум дейт. Ошол жетишкендигиңерден билели, көрөлү, таанышалы деп келдим дейт. Анда Чыңгыз Айтматовду Токтомат Зулпуев өзү баш жана ушул окуяны айтып берген бүгүнкү күндө белгилүү кинорежиссер, жомокчу Токтош Абыкеев болуп ушул Россия колхозунун ийгиликтерин кең кесири тааныштырат. Ошол эле элдик театр, ошол эле маданият үйү, ошол эле музей, ошол эле оорукана, башкача айтканда колхоздун чарбасы, колхоздун байлыгы, колхоздун маданий жана социалдык экономикалык жактан өнүккөндүгү туурасында кеңири көрсөтмөлөрдү берет. Анда Чыңгыз Айтматов ушундай жетишкендикке ыраазы болуп, Токтомат Зулпуевдин желкесин таптап, экөө жылуу коштошот. Бир мезгилдери Ноокатты, анын ичинде Ошту бүткүл союзга таркатып аткан Токтомат Зулпуев атабыздын буйруса эртең 100 жылдык мааракеси өтөт. Баарыңыздарды ошол мааракеге, Ноокат жергесине чакырабыз. Саламатта болуңуздар.